Kör tirilik, kör turmuşka baylandık. Köz körünü jasap kede hayvandık. Biyi gelek, tunu gelek asmanday. Чыгармачылык бул турмуштук нерселер менен катар сыйкырдуу, реалдуу көрүнүштөрдүн ажырагыс биримдигинен турган өзгөчө дүйнө. Чыгармачылык чыйыр жолум бир аз кечирээк башталды деген акын Бакыт Орозбаев учурда 4-чү китебин басып чыгаруунун камылгасында. Чыгармачылык bir kızık dünya çıkarmışlıkka kirgence. Men uaqtımın köpürögün azır misal kebirler göçödө turup alıp süйлөшүp bir jaka barışıp ne bolat men көбүнчө ошол чыгармачылыкка көбүрөөк жумшап атам да. Себеби менин чыныгы досум, чыныгы шеригим чыгармачылык болуп калды. Өзүм менен өзүм сүйлөшөм, өзүмдүн оюмдагы нерсени анализдеп, синтездеп чыгарып алсам bir canım materyalda açkандай болом да өзүмчө. Кызык дүйнө экен бул. Ошого баш отум менен кирип кетким келип турат. Кудурет күчүм канчалык жетет. Кудай бурса дагы алда жакшы пландарым бар. Ырында дагы ушул акыркы китебимде ушул мурунка салыштырмалуу бир окурмандар анча-мынча окурмандар айтып атышат. Жакшы немеге түшүп калдың, жакшы баратасың деп. Ушул сөздүн өзүндө дагы чоң күч бар экен да. Мен ошодон өзүмчө дем алып, ошодон күч алып, энергия топтоп, чыйыр алып, ошентип иштеп атам да азыркы күндөр. Жаш өйдөлөгөн сайын бардык нерсенин кадыр баркына жетип, жашоо, өмүр бааланып баштайт экен дейт каарманыбыз. Ал өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн агартуу тармагына арнап, ошондой эле гезиттердин биринде журналисттик кызматты аркалап келген. Учурда да окуучуларга көркөм окуу боюнча иримден сабак берет. Мектепте ошол кружогумда да ушул балдарымы, окуткан балдарым ичинен ошондой бир таланттууларды тандап алып, ошолорду ылгап, ошолорго бир багыт берип, ошолорду чыгарып алсам, мен үчүн чоң неме да, ийгилик. Шыктуу балдар, жөндөмдүү балдар абдан көп экен азыр. Таң калам. Азыр балдар бизге караганда, бизге салыштырмалуу, же ушунча информация көптүгүнөнбү, же өздөрү ошондой акылдуу туулуп атышабы, таң калам да. Ушул сонун нерселер окуганда дагы, адам менен сүйлөшкөндө дагы ошондой бир көңүлгө тола турган нерселерди жасап жүрүшөт. Ошон үчүн мен ушул мектепте иштеп атканда, ушу кружоктогу балдарым менен эч ажырашкым келбейт. Ушуларды чыгарып алсам деп, ушулардын келечегине бир жакшы багыт берип койсом деп. Себеби жан дүйнөнүн азыгын толтурбасаң, жан дүйнөңдөгү бир баягындай өтө ыйык сезимдерди сыртка чыгарып албасаң адамдын немеси жазылбайт экен да. Биз көбүнчө эле материалдык нерселерге кызыгып кетебиз да. Материалдык эмес, бул андай бир моралдык нерселер дагы адамды өмүрүн узартканга мүмкүнчүлүк берет экен. Сапар тарса, талыбаган тулпарга, салыштырчу жигиттерин шумкарга. Ийгиликтин эртекечи жок, сөздү аздектеп, багып, кадырын түшүрбөө керек деген ураан менен чыгармачылыкка кеч аралашкандыгын түшүндүргөн Бакыт агай таланттууга сынды эл, окурман берет дейт. Ошо жазгандарым элге сиңсе, эл окуса, эл ошодон бир жан дүйнөсүн агартып, жан дүйнөсүн сиңирип, жолуккан жерде сиз ушул жерде аябай жакшы айтыпсыз дегендей кылса. Анан эми сөз дегенде азыр сөздүн биз немесин тебелеп алдык да, кадырын түшүрүп алдык. Сөз деп эле бир нерселерди айткандар көбөйүп кетти. Ошо сөздү айтат киши экен да. Эң алгач сөз пайда болгон дейт го. Сөз ханды, такта турган ханды да өлтүрөт да. Ханды да өлтүрөт, сөздүн күчү ушунда да. Ошон үчүн сөзгө көбүрөөк маани берип, сөздү өтө абайлап эмгилеш керек. Көнөрүбүз көркөм чыгармалары менен окурмандардын жүрөгүнөн түнөк тапсам деген каарманыбыз маани маңыздуу, жүрөктөн чыккан ыр саптары менен кыргыз адабиятынын жана маданиятынын өнүгүүсүнө салымымды кошсом дейт. Нуржамал Тоштук кызы, Самат Сайдаматов, Ош ТВ, Арутан көрсөтүүсү.